Саламатсыздарбы? Кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүүсү боюнча кыргыз тестине кантип даярданса болот? Ал үчүн кыргыз тесттин сайтына киребиз. Сайтка кирүү үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого же издөөчү жолчого кыргыз тест деп жазабыз. Азыр бул жерге кыргыз тест деп жазып туруп, Enter клавишасын басканыбызда сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден кыргыз тест мамлекеттик мекемесинин сайтына кирүү үчүн ушул жердеги биринчиде турган шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда кыргыз тест мекемесинин сайты ачылат. Веб баракчанын башкы бети ушундай көрүнөт. Бул жерден биз веб баракчаны кыргыз тилине которуп алсак болот. Кыргыз тилине которуу үчүн өйдө жакта сол тарапта турган Кейжи деген баскычты басабыз. Басканыбызда веб баракча кыргыз тилине которулат. Андан кийин бул жерден кыргыз тесттин маалыматтары менен таанышып чыксаңыздар болот. Бул жерде маалыматтар бар. Ошондой эле бул жакта көңүл бура турган билдирүүлөр бар. Мисалы, кыргыз тестке кантип кыргыз тест кайсы учурларда иштейт жана кантип катышса болот. Бул жерде кыргыз тест мамлекеттик мекемеси саат 9:00дөн 6:00га чейин иштейт. Түшкү тыныгуу 12:00дөн 1:00га чейин болот. Тест алдын ала бекитилген график боюнча өткөрүлөт. Ар бир тапшыруучу катталышат. Катталышканда нөөмөтүнө карап кыргыз тестке киришет. Мисалы, биринчи нөөмөткө 9:00дө башталат, экинчи нөөмөткө 13:00дө башталат. Эми тестке кирүүдө кандай документтер талап кылынат? Идентификациялоодон өтүү үчүн сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө паспорт талап кылынат. Паспорттун оригиналу эгерде түндүк аркылуу паспорттун электрондук форматы көрсөтүлсө, анда паспорттун көчүрмөсү керек болот. Ошондой эле айдоочулук күбөлүк керек болот. Ушул документтер болуш керек тапшыруучунун жанында. Андан кийин бул жактан төлөмдөрдү төлөө жолдору дагы каралган. Каалаган банктын бөлүмүндө төлөмдү аткарса болот. Ошондой эле кыргыз тест мекемесинин кеңсесинде QR код аркылуу дагы төлөмдөрдү аткарса болот. Эгерде мекемелер кыргыз тестке катыша турган болсо, анда мекеме уюмдар кыргыз тестке расмий кат аркылуу жазылышат. Ал эми жеке жарандар болсо, чат-бот аркылуу ушул жерден чат-бот аркылуу тестке катталып жазылсаңыздар болот. Андан кийин күн сайын сертификаттар 15:00дөн 17:00га чейин берилип турат. Эми бул жактан биз калган маалыматтарды карап көрөбүз. Бул жерде жетекчилик тууралуу маалымат алуу үчүн жетекчилик деген бөлүмдү тандасаңыздар болот. Ченемдик укуктук актылар деген бөлүмдү тандасаңыздар, бул жерде ченемдик укуктук актылар жөнүндө маалыматтар бар. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы, ошондой эле концепциясы жана башка маалыматтар бар. Бул жерден сиздер ушул документтерди, маалыматтарды окуп чыксаңыздар болот. Андан кийин кыргыз тест деген кыргыз тест системасын тандасак, бул жерде ченемдик баалоо боюнча ченемдик укуктук документтер көрсөтүлгөн. Бул жерде кыргыз тест системасында деңгээлдик талаптар коюлат. Мисалы, 5 деңгээлдик талаптар бар. А1 деңгээли, А2 деңгээли, Б1 деңгээли, Б2 деңгээли жана С1 деңгээли. А1 деңгээли бул элементардык деңгээл, А2 деңгээли болсо бул базалык деңгээл, ал эми Б1 деңгээли бул ортоңку деңгээл, Б2 деңгээли ортодон жогору деңгээл, ал эми С1 деңгээли бул жогорку деңгээл болуп эсептелет. Эми ар бир деңгээл боюнча кандай талаптар коюлгандыгын
таанышып чыксаңыздар болот. Ал үчүн мисалы ушул жерден азыр биз кайсы бир деңгээлди ачып карап көрсөк болот. Мисалы бул жерден B2 деңгээлинин талаптарын ачып көрө турган болсок, B2 деңгээлинин талаптары дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда B2 деңгээлине төмөнкүдөй талаптар коюлат. Бул жерден лексика жана грамматикалык нормаларды жазууда жана сүйлөшүүдө колдоно билүү. Демек, сүйлөшүүдө ошол лексика жана грамматикалык нормаларды колдоно билиш керек. Андан кийин экинчи талап түрдүү жанр стилдеги текстти же маалыматты окуп, негизги жана көмүскөдө берилген маалыматты түшүнө билүү. Үчүнчүсү болсо белгилүү көлөмдө айтылган же окулган аудио тексттин же маалыматтын негизги маанисин түшүнө билүү. Демек, үчүнчүсүдө сиздер аудио текстти угуп, анын маанисин түшүнө билишиңиздер керек болот. Төртүнчүсү кыргыз адабий тилинин нормаларын сактоо менен өзүнүн оюн расмий стилде ооз-эки түрдө айта билүү жана жазуу жүзүндө чагылдыра билүү. Демек, B2 деңгээлине ушундай талаптар коюлган. Андан кийин кайра артка кайталы. Артка кайтсак, эми төмөн жакта кыргыз тест системасы лексикалык минимумдар деп турат. Лексикалык минимумдардан дагы B2 деңгээлин тандап көрөлү. Кандай лексикалык минимумдар талап кылынат? B2 лексикалык минимум дегенди тандаганыбызда, бул жерде лексикалык B2 деңгээли боюнча лексикалык минимумдар берилген. Мисалы, кыргыз тилинин ортодон жогору деңгээлде билүүдөгү лексикалык минимумдун тематикалык планы. Бул жерде план берилген, темалар берилген, андан кийин оң тарабында мазмундар берилген. Мисалы, өзү жөнүндө. Демек, өзү жөнүндө тема келе турган болсо, бул жакта ушул мазмундун негизинде өзү жөнүндө айтып бере алыш керек. Ушундай кылып, ар бир деңгээл боюнча маалыматтарды карап чыгып, ар бир деңгээлде кандай талаптар коюлгандыгын таанышып чыгып, сиздер ошол деңгээлдер өзүңүз кайсы деңгээлге тапшырууну кааласаңыз, ошол деңгээл боюнча талаптарга даярдансаңыз болот. Андан кийин тест жыйынтыктары деген бөлүм бар. Тест жыйынтыктары деген бөлүмдү тандаганда, бул жерде тесттин жыйынтыктары бар. Жыйынтыктар жылдар боюнча берилген. Мисалы, бул жерде мына 2026 жыл. Эгерде сиз 2026 жылы тапшырган болсоңуз, 2026 жылдагы тесттин жыйынтыктарын карап чыксаңыз болот. Ал үчүн 2026 дегенди тандаганыңызда бул жактан 2026 жылдагы тесттердин жыйынтыгы чыгат. Бул жерде айларга бөлүнгөн. Бул жерде мисалы февраль, март. Эгерде сиз январда өткөн болсоңуз, январдын кайсы даталарында өткөн болсоңуз, ушул жерден даталарды тандап, тесттин жыйынтыгы менен таанышсаңыз болот. Мисалы, эгерде сиз февраль айында тесттен өткөн болсоңуз, анда февраль дегенди тандайсыз. Эгер мартта өткөн болсоңуз, март айын тандайсыз. Мисалы, кийинки айда апрелде өтүп кала турган болсоңуз, мисалы, анда апрель айыны тандайсыз жана башка. Азыр мисалы февральды ачып көрөлү. Февральды ачканыбызда бул жерде февральдын кайсы даталарында өткөн болсоңуз, ошол датаны тандайсыз. Мисалы, бул жерден 28 февраль кайра тапшыруу деп турат. 28 февральды карап көрөлү. 28 февральды тандаганыбызда, бул жерде 28 февральда тапшырылган тесттин жыйынтыктары. Бул жерде тест тапшыруучунун жеке номери болот. Ар бир тапшыруучу өзүнүн жеке номери аркылуу тесттин жыйынтыгы менен таанышып чыкса болот. Мисалы, ушул жеке номердеги тест тапшыруучу B2 деңгээлине тапшырыптыр. Жыйынтык канааттандырарлык деп табылыптыр. Бул тапшыруучу лексика жана грамматикадан тапшырыптыр 92%, окуудан тапшырыптыр 68%, угуу 72%, сүйлөө 63%, жазуу 60%. Эгерде бул жака төмөн жака түшө турган болсок, мисалы, ушул жеке номердеги тест тапшыруучу B1 деңгээлине тапшырыптыр, канааттандырарлык эмес деп турат. Анткени жазуу боюнча
талаптагы упайды алган болсо, сүйлөө боюнча упай ала алган эмес. Демек, сүйлөө боюнча өтпөй калган. Кайсыл бөлүм боюнча өтпөй калган болсоңуз, ошол кызыл түс менен белгиленип калат. Мисалы, кийинки тапшырганда бул тапшыруучу ушул сүйлөө боюнча тапшырат. Сиз кайсынан тапшырган болсоңуз, тапшырып тиешелүү упайды алган болсоңуз, ал бөлүм боюнча тапшырбайсыз. Кайсы бөлүм боюнча тапшыра албай калган болсоңуз, кайрадан тестке катталып, ошол бөлүм боюнча кайрадан тест тапшырсаңыз болот. Өзүңүздөрдүн тестиңиздердин жыйынтыгын ушул жерден карап билип турсаңыздар болот. Тесттин жыйынтыктары деген бөлүмдөн. Эми бул жакта дагы талаптар бар. Мисалы, бул жерде тестти кандай учурда тапшырат, канча упай алганда тапшырат, ушул жактан карасаңыздар болот. Мисалы, азыр тест жыйынтыктарыны караганыбызда, бул жерде тесттин жыйынтыктары төмөн жакта ошондой эле орфографиялык каталар боюнча дагы маалыматтар келтирилген. Мисалы, тест тапшыруучулар көбүнчө кандай каталарды келтиришет? Мисалы, орфографиялык каталар. Ата энем, ата эне деген сөздү кээ бир учурда ушундай туура эмес жазып коюш мүмкүн. Туура жазылышы бул жакта көрсөтүлүп турат. Мисалы, аксакал деп жазган, туура жазылышы аксакал деген сөз биригип бирге жазылат. Көбүн эсе деген сөздү бөлүп жазып коюшкан. Демек, көбүн эсе деген бөлүнүп жазылса туура эмес болот. Көбүн эсе деп бириктирилип жазылат. Өз эле дегенди бириктирип жазган. Өз эле деген бириктирилбей, ар бир сөз өзүнчө жазылыш керек. Ушул жерден дагы сиздер кайсы сөз кандай жазыларыны карап чыксаңыздар болот. Эми бул жерде тестти кайра тапшыруу боюнча маалыматтар келтирилген. Мына төмөн жака түшсөңүздөр, эгерде 50 упайдан 59 упайга чейин балл алган болсо, анда 3 жумушчу күндөн кийин кайрадан кайсы бөлүм боюнча өтпөй калган болсоңуздар, ошону тапшырсаңыздар болот. Эгерде 40тан 49 упайга чейин алган болсоңуз, анда 10 жумушчу күндөн кийин кайра тест тапшырууга болот. Ал эми 40 балдан төмөн упай алган болсоңуз, анда тестти сиз кайрадан 1 айдан кийин тапшырсаңыз болот. Эми бул жакта өйдө жака чыксак, бул жерде көнүгүү тесттер деген бар. Көнүгүү тесттер деген бөлүмдү тандаганыбызда, бул жакта болжолдуу көнүгүү тесттер берилген. Мисалы, бул жерде деңгээлди аныктоо индикатору дейт. Бул жакта индикаторлор берилген. Мисалы, жазуу суд тестинин темалары. Ушул жерден сиздер болжолдуу түрдө тестте кандай темалар келерини карап, ошол багыттар боюнча даярдансаңыздар болот. Мисалы, жазуу боюнча тандай турган болсок, бул жерде деңгээлдер чыгат. Эгер сиз кайсы деңгээлге тапшырууну кааласаңыз, ошол деңгээл боюнча болжолдуу темаларды карап, өз алдынча даярдансаңыз болот. Мисалы, B2 деңгээли боюнча темалар дегенди тандасак, B2 боюнча болжолдуу темалар чыгат. Берилген тема боюнча 15-18 сүйлөмдүн чегинде жазуу жүзүндө баяндап берүү керек. Демек, минимум дегенде 15-18 сүйлөмдүн чегинде сиз жазуу түрүндө ошол тема боюнча баяндап жазып беришиңиз керек. Мисалы, болжолдуу темалар: адамды сөзүнөн тааны, иштебеген иштебейт, эл эмгегин жер жебейт, суу өмүр булагы жана башка. Мисалы, адамды сөзүнөн тааны деген тема келе турган болсо, демек сиз ушул теманын тегерегинде жазуу жүзүндө баяндап жазып беришиңиз керек. Сиз жазган баяндама кеминде 15-18 сүйлөмдөн туруш керек. Бул жакта ушундай темалар келтирилген. Андан кийин кайра артка кайта турган болсок, бул жерден назад деген баскычты басып, сүйлөө суд тестинин темалары, сүйлөө боюнча болжолдуу темаларды карап чыксаңыздар болот. Тандаганыңыздарда бул жактан дагы деңгээлдер чыгат.
кайсы деңгээлге тапшырууну кааласаңыз ошол деңгээл боюнча болжолдуу темаларды карап чыксаңыз болот. Мисалы B2 деңгээлин тандай турган болсок, биринчи тапшырма берилген аудио маалыматты угуп түшүнгөнүн айтып берүү талап кылынат. Демек, биринчи тапшырмада сизге аудио текст уктурулат. Ошол уккан аудио текстиңизди текстиңиз боюнча өзүңүздүн түшүнүгүңүздү айтып беришиңиз керек болот. Ал эми экинчи тапшырма болсо, берилген тема боюнча 1,5 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин ооз-2 түрүндө баяндап беришиңиз керек болот. Мисалы, адилеттүүлүк деген тема келе турган болсо, ушул теманын тегерегинде сиз 1,5 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин ооз-2 түрүндө баяндап айтып беришиңиз керек болот. Ушундай кылып, бөлүмдөр боюнча өз алдынча кыргыз тестке кирип алып, болжолдуу темалар боюнча даярдансаңыздар болот.